Эми биз болсо программабызды улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Тайгандар жөнүндө чындыгында мергенчиликке кайсыл жерде болбосун ал өзүнүн ээсине көбүрөөк жардам берип келген өтө шамдагай иттердин бири десек болот. Ал эми ушул тайгандар биздин студиябызда да конокто. Ооба, мына ошол тайгандарды тарбиялаган тайганчылар, кинологдор деп коебуз. Үмөтеев Алмаз жана Изабеков Алтынбек. Акбар жана Маңгыт деген тайгандар менен биздин студиябызга конокко келишти. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Котмандытан. Эртеден дароо тайгандарды унаага салып алып, биздин студиябызга келгениңиздерге чоң рахмат айталы. Бул биринчи болуп атат, биздин студиябызга мына ушундай жаныбарлар менен кирип келген. А дегенде эле баштайлы. Тайгандын биз баягы айтып алышат го, мисалы тайгандын түрлөрү көп, бирок эң нукура, таза тайганды биз кантип билип, кантип аймала алабыз? Биринчиден саламатсыздарбы? Котмандытан. Биз багы кыргыз тайганын кантип тааныйбыз? Алардын багы капталарында жүндөрү менен кулактары багы эмелери түшкөн болот. Баштарында көкүлдөрү, көдөндөрүндө өзүнүн мындай кыскача айтканда өзүнүн төшөгүн ала жүрөт жанындачы. Кыштын кыраан суугунда, аска зоолордо үшүбөс үчүн булар ушундай өзүнүн эмелери бар да. Таанымал төшөктөрүн кошо ала жүрөт. Бели ичке болуш керек, э? Бели ичке болот, көдөнү түшкөн болот. Көкүрөктү. Канча жылдан бери ушул тайгандарды багып ушулар менен алектенип келесиздер? Сиз айта бериңиз. Меники 8 жылга 8 жыл болду. Ага 20 жылдан өттү. 20 жыл. Стаж көп эле болуп калды. 20 жылдын ичинде канча тайган сиздин колуңуздан өттү? Эми эсеби жок, көп эле болду. Көп тайганды колдон өткөздүк. Жакшы тайгандар чыкты. Эми башында мындай таза тайгандар деле аз болчу. Улам ушу мээнеттин аркасынан селекция жүргүзүп, жакшы тайгандарды эме кылып, ушундан азыр жакшы тайгандарга жетишип калдык да. Чет мамлекеттен да алып келесиздер да, э? Жок. Же Кыргызстандын ичинде эле? Кыргызстандын ичинде эле. Бул эми Кыргызстандан чыгып атпайбы? Наоборот, Кыргызстандан чет мамлекетке кетип атат да. Бизде таза тайгандар бизде, анан бизден келип алып кетишет, э? Чет мамлекетке кетип алып, баягы Орусиянын бир жеринде экен же бир Италиянын бир жеринде ушундай таза тайган бар экен деп андай нерсе болушу мүмкүн эмес, э? Барбы? Бар, жакшы экземплярлар кеткендери дагы бар. Подарка болуп кеткендери бар, тартуу болуп кеткендери бар, ошондойлор көп. Тайгандын, таза тайгандын баасы канчадан канчага чейин болушу мүмкүн? Биздин ич ара Кыргызстандын ичинде эң көп дегени $3,5 миң чейин чыкты баасы. А так күчүктөрүнөн алып бага турган болсо бир 5 миңден, 10 миңден күчүктүн эмесине карата да ата энелери кандай, ошого жараша баалары кымбатыраак болуп кете берет. 20 миң, 30 миңден бар. Жакшы тайгандардын күчүктөрүчү. Үйрөткөндө кичинесинен баштап үйрөтүш керекпи же чоңоюп калган тайганды деле өзүнө үйрөтүп алып кандайдыр бир мергенчиликке ууга үйрөтүп алса болобу? Булардын эме өзүнүн канында бар да. Природный заложен эмесечи. Ошол эме менен эле булар багы бирдеке жылт эткен аны-мунуга сразу күчүк кезинен баштап эле ошол менен ойноп, оюн карак болуп, оюндун арказы анан баягы чоң охотага эмеге ууга өздөрүн дайындай берет жаш кезинен бери элечи. Туаза канында ушу ууга эмеси бар да. Бул тайгандар чоң ийгиликтер жараттыр да. Бул жерге мынакей өздөрүнүн дипломдору бар экен, медалдары бар экен. Ушу ийгиликтери жөнүндө айта кетсеңиздер. Ийгиликтери бул Акбардын ийгиликтери, Акбар деген тайгандын. Сиздин колуңузда турган бул 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда таза тайган баягы өзүнүн тайган уруусунун эң мыкты дегенин эме диплому да. Мына мен окуп берип биринчи орун алды. Жалпы телекөрүүчүлөр 3-чү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда Салбурун программасындагы кыргыз тайганынын таза тукумдуулугун сыноодо биринчи орунду ээлеген Акбар деген тайган дейт. Аны тайгандын ээси Үмөтеев Алмаз сыйланат деп диплом. Бул Акбар бул, э? Акбар бул. Демек бүткүл дүйнө жүзү тааныган турбайбы бул тайганды, э? Бул каяктан алынган? Бул болсо 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда анда дагы утушта ээ болгон. 3-чү орунду алып, ошондо эме сыйланган да. Буларды Сауд Аравиясынан дагы бизге келип атайын спонсорский кылып, алар да каржылап өздөрүнүн приздерин берген да. Симпатиясынын призи мынакей ушул.
Бул эмне боюнча? Бул Золото Востока дейт. Бул жакында ошо выставка болду, биринде экисинде. Көргөзмөдө эле? Ошо Америкадан келген адистер бир күн, биринчи күнү, экинчи күнү Россиядан келген адистер ошондон эң жакшы деген бал алды. Бул жаш тайганда. 18-inde берди, келечек аста. 1 жаштан эми өттү. Сиздер айтып атпайсыздарбы? Мисалы эми биз баягы тайгандарды кыргыз тайганы деп билебиз. Ал эми чет мамлекеттен келгендер кантип баалай алат? Же алар деле ушу тайгандын нукура таза экенин биле алышабы? Алар дагы баягы кинологдор булар окуган адистер булар биз совет дөрүндө эле уже эме кылышкан экен да. Келип бул жактан жакшы нерселердин баардыгын алып чыгып кетишкен экен. Ошол эле учурда бизге жакшы нерселерди эмес, мындай аралашып ушундайлар калып тура, жакшы нерселерин өздөрү башка чет өлкөгө алып чыгып кеткендер бар экен. Ошондой фактыларычы. Анан алар уже изилдеген экен тайгандыкын. Кандай болуш керек, конституция, дене мүчөсү, турган турпаттары, ошол боюнча, ошол китептер боюнча өздөрү келип аныктама берип, тайгандардыга баа коюп кетип атат. Тайгандарды тарбиялоодо, үйрөтүүдө мындай эреже менен, мындай тепкич менен айта кетсеңиздер болобу? Мындай биринчи кантип үйрөтөсүздөр, андан кийин кайсыл жашка чыкканда мисалы ууга чыгарасыздар, биринчи ууга чыгарганда дароо эле жана түлкү же болбосо бөрү же карышкырларга саласыздарбы, же эмне болот мына ушул тууралуу? Алтынбек айтып кетсин. Бул тайганды жашынан баштап эле бул башкирттерге караганда бир аз эмерээк болот, назигирээк болот. Буну күчүңүнөн баштап эле жакшылап караш керек да. Тамактарын, эмелерин бүт баарын жакшылап караш керек. Анан кийин жашында булар ахот мындай эмеге ууга эмеси бар да, шыгы бар. Анан көргөн нерсесин эме кылышы мүмкүн, тис салып коюшу мүмкүн. Ошону акырындык менен үйрөтүш керек да. Анан булар Мисалы кантип түшүндүрөсүз ошону? Эми үйдөн тарбиялайбыз да. Буга дагы мээнет керек да. Тарбиялаганда баягы бир бейбаштык кылып койсо, катуу көңүлүн калтыра сабап буруп койбош керек. Акырындык менен да көбүрөөк сабап койсоң дагы таарынып, ошо эме кылбай коет. Чуркабай коет, айтканын укпай коет, ушундай эмелер бар да. Анан акырындык менен баягы жаш баланы тарбиялагандай кылып ошентип тарбиялайбыз да. Бул деле баягы адам сыяктуу, мисалы спорт менен машыккан адам спорт менен машыкпай калса, өзүн коерго жер таппай калган сыяктуу болсо керек булар деле. Мисалы ууга чыкпай калса, ай чыгарбайсыңбы мени деп сизден суранып, Ошентип алып чыгып, ууга алып чыгып эме кылбасаң, булар эме кылбай калат. Бир жактан келсең чуулдашып, Үйдө тынчтык жок болуп калат. Тамак ашы буларга тынбай эртең менен кечинде постоянно прогулка кылып, көңүл көбүрөөк буруш керек. Жок дегенде бир саат бош жүрүп ойноп эркин ойноп чуркап туруш керек. Уже кадимкидей эме болуп калат, тынчып калат өздөрүчү. Өзүнүн бугу чыгыпчы. Тамак аштары жөнүндө айта кетсеңиздер, кантип тамактандырасыздар? Тамак ашы эми эт сатып беребиз. Булар эми тамактарын бергенде итте эмес, мындай калган этти же жок, жана тем карындар болот, темелерди аласың, бойнялардан барып аласың, ошолорду баягы кайнатып, анан ага кадимкидей эле самырдан салып, рожки болобу, макарон болобу, ошонун баарын салып, аралаштырып, анан ошентип тамактандырасың. Кээ бир адамдарга караганда эт жеп жакшы тамактанышат турбайбы? Иттер өзү кумайык, куштар өзү будайык дегенде булар кичине спайрак келет, бергенде иттей болуп көрүнгөндү жей бербейт. Мындай тамакты карап, анан ошондой кылып эме кылабыз да. Жаштары канчада? Жаштар Акбар 6 жаш. 6да, 6га чыкты. Бул жак Маңгыт болсо 1 жаш 4 ай болду. 4 ай болду. Акбар чарчаган окшойт, жатып алды. Бул мүнөзү уже карып бараткандыгы себептенби. Уже токтолуп калды, токтолуп калды эмесичи мүнөзү. Канча жашка жеткенде каарыйт булар? Булар эми ууга бир 7-8 жашка чейин еще эмеден дагы эме болот да. Багуусунан, эгер багуусу бир калыпта тегиз карасаң, булардын 10 жашка чейин деле аракет кылып издеп чуркаган, күлүктүгү жок болуп калса дагы, бирок издеп баягы өзүнүн эмесин койбойт экен да буларчы. Өзүнүн кызыгуусу менен иштеп жүрө берет. А эгер бирде арык, бирде эме кылып турган болсо, булар баткартайып кетет. Адам сыяктуу эле да. Жашоо турмушунан оор болсо, оор боло турган болсо, эме болуп калат. Баткарып кетет. Сиздики канчада? Бул 1 жаш 4 ай болду. Жашкенде. Күчкө толуп турган убагыбы же? Жок, булар 2 жаштан бар. 2 жаштан ары уже күчүнө толот. 2 жашка чейин мындай чоңураак карышкыр ага дагы салганга болбойт да, мындай майда чүйдө.
коён, поён, түлкү, пүлкү ушуларга болот. Анан 2 жаштан кийин анан чоңурактарга салынат да. Кандай жаныбарларды Акбар Карматов сизге олжол болуп келди? Биз олжо кылып эме кылганда эми баягы өтө эле баягы азыркы мораторий деп кийик эмелерге, эликтерге чыкпайбыз. Чыксак ошол эмелерге чыгабыз. Кашкулакка, түлкүгө, чөөгө. Азыркы күндө аябай баягы чөөнүн эмеси аябай көп болуп атат. Башка айыл жергелериндечи. Чөөлөр көбөйүп, баягы жазкы маалда тууп койсо ошол жерден баягы баласын сүйрөп козуларын урдап кеткен учурлар көп болуп атат. Эч кимди жарып койду дегендер болуп атат. Анан биздин эң эле көп ошого эме кылабыз, чөөлөргө чыгабыз. Карышкырга чыгып көрдүңүздөр беле? Карышкырга чынын айтсам, карышкырга эме кыла элекпиз. Чыга элексиздер. Чыга элекпиз. Карышкырга бир тайган күчү жетпей калса керек, Эки тайган, эгер эки жакшы тайган бири-бири менен уже көптөн бери иштеп, чөөнү, башка нерселерин баарын жандыктарды эгер иштеп жүргөн болсо, алар эч баягы кайтпастан эме барып тиш сала берет да, карышкырга. Көнүп калгандар бири-биринечи. Анткени булар дагы бири-бирине адам сыяктуу эле баягы ишеничи болуш керек да. Эгер мен барып жабыша турган болсом, экинчим келип бул жактан колдоп кетет дегенчи. А эгер андай эмес, баягы экөө бири-бири менен иштебеген, көнбөгөн болсо, алар дагы баягы өзүнүкүн кылып коет. Бирөөсү барып азылган кезде экинчиси токтоп барбай коюшу мүмкүн. Дарылап турасыздарбы мындай карап укол берип дегенде? Булар эмдөөдөн обязательно өтүп турат. Жазда, күздө, жаз мезгилинде жанагы эме дегендер бар эмеспи? Оорулар. Кутурмаларга каршы ошолорго буларга эме кылыш керек да. Обязательно сайыш керек. Себеп дегенде биз эмдебей кое турган болсок, булар баягы ар кайсы жерди издеп жүрөт, жытайт, анан ошолорго ооруларды илештирип алышы мүмкүн. Бир жылда 2 жолу эмдеп турасыздар, Ооба, жазда, күздө. Жазда, күздө, Тайгандарды багуу, үйрөтүү, асыроо ар бир эле адам кызыга бербейт да. Анан сиздерге бул кызыгуу каяктан келген? Балким ата-энеңиздер, байкелериңиздер, бир туугандарыңыздар кызыгып анан башталдыбы же өзүңүздөр эле тайганга кызыгып баштагансыздарбы? Жок, бул эме го дейм. Андай эч кандай болбойт го дейм. Өзүбүз эле кызыгып кеткенчи, бул ата тегибизден эмеден келаткан. Менин тай атамдын акеси кармаган экен, тайганчы. Ушундай өзү мергенчи болгон экен. Анан баягы туугандарым баардыгы айтышат, сен алмаз эмени Сулайман чоң атабызды тартыпсың дейт, эме тайкелеримчи. Ошонубуз биз кичинекей бала чагыбызда билебиз, бизге келатып шыралгы деп алып келип, эликтин этинен болобу, кийиктин этинен болобу үйгө келатканда сөзсүз түрдө кайрылып, шыралгысын тыштап кетчи дейт да. Анан ошол нерсе мага да кийин келип, мен да ушундай болуп тайган кармап буга чыгып калган себеби ошол жактан го деп эме кылам да. Бул эми Кыргыздын канында келип аткан нерсе да. Эмне Кыргыздын башынан канча оор нерселер өттү. Тайган эмес адамдар канча эмен өткүздү. Мына ошондон бери ата бабаларыбыз ушуну сактап бизге жеткизип келди да. Ошолор кызыгып, эми ошолордон калган бизге эме да, биздин каныбызда бар нерсе да. Мына кече жакын 90-жылдары кандай эмелер болду. Иттин эмес, адамдын курсагы араң тойгон малдар болуп калды. Анан бул ушундай нерсе экен да, биздин каныбызда бар нерсе экен да. Үйрөтүп атасыздарбы башкаларга? Эми биз азыр мурда бул жоголуп кетүү коркунучунун астында да турган да. Азыр эми Кудайга шүгүр көбөйүп калды. Азыр интернет деген бар. Бири-бирибизди билебиз, каякта кандай тайган бар, эмне бар. Мурдакы селекция жүргүзгөндө каякта жакшы тайган бар, бири-бирине кошуп уже жакшыгандар чыгып атат. Кудайга шүгүр. Азыр эми кыргыз тайган көбөйүп калды да, мурдакыдай коркунуч жок. Сиз ууларыңызга үйрөтүп, балам менден ушул нерсени алып калгын, сен дагы үйрөнүп, буюрса мына тайганды кийинки урпакка өткөрүп бергин деп үйрөтөсүзбү балдарга? Балдарга үйрөтөбүз да. Анан эми балдар эмес, кыздардын арасынан деле ушинтип баягы өзүңө тартып калган ушундайлар чыгып калат экен да. Менин кичинекей 5 жашар кызым бар. Кече жакында туулган күнү болду. Атам мага күчүк алып бересиң, башка нерсе алып бербейсиң. Ушундай нерселер болот экен да. Бул каныбызда бар нерсе экен. Бали баракелде. Мен дагы тайкем, Назарали деген тайкем да ушундай тайгандар менен мергенчиликке чыгып тайгандарды багып келди эле. Билбейм азыркы убакта барбы жокпу? Таанысыздарбы, тааныбайсыздарбы? Атайын Ош тараптан унаасынын артына салып алып, бир кап этин бышырып алып, тайганын ушул жака алып келген. Таза бир тайган бар экен. Ошондон бир тугум алып калайын депчи. Сиздер мындай унаңыздарды да даярдап койсоңуздар керек. Булардын өздөрүнүн орундары, атайын отурган оруну, жата турган орунду болсо керек. Азыр машинаны алсак дагы ошого ылайыктап аласың го. Ушундай болуп калды. Кошо баягы сала жүргөндө жаныңа эме кыласың.
мындай чыксаң деле алып алайын дейсиң көп жерлергечи. Анан баягы демесин жетелеп жүрбөсүн деп. Өзүбүз мындай чыкканда жалгыз же байкелерибиз менен чыгабыз, бирибиздикине бара калабыз, салып алып, машинабыз уже даяр. Салып алып чыгып прогулка кылып келебиз. Ооба. Уже бири-бирин мынакей эки башка жерде турат. Бири-бирин деле мындай эмеден эле көрөт да, ууга чыкканда, прогулкага чыкканда. Бири-бирине мүнөзү болбосо экөө тең эркек таган ырылдашып, чырылдашыш керек. Булар антпайт. Бири-бирин тааныйт. Эгер ушул жерге башка бир эмедеги породадагы ит келе турган болсо, алар менен ажылдашып, өздөрүн таптакыр башкача алып калат, алып жүрөт. Ууга чыгарбай жүрсөңүздөр, тайгандар ууга эмес үйдү кайтарууга айланып кетиши мүмкүнбү? Мындай үйдү кайтарып, такыр ууга жарабай калып, ушундай болуп кетиши мүмкүнбү? Эгер башынан эч жака чыгарбаса, баягы келгенде кишини каба алышы мүмкүн. Эч жака чыгарбай келип, башка иттерде болуп мындай талабаса да келип бир тиштеп кеткенге булардын кудурети жетет да. Сиздерде дагы башка тайгандар барбы? Башка тайгандар бар, алар болсо улам бул Акбар эметип калды да, уже 6 жаш болуп калды. Бунун аркасынан кайра бир дагы башка жаңызларын мындай улам поколение кылып дайындап кете берет да. Мисалы бул чыгып кала турганда бунун орун базара кайра жүрүш керек. Ошол себептен мен 5 тайганым бар. Сиздики? Мен да 5-6 тайганым бар. Ошондой экен да улам. Анан жылыма эле жаз мезгили келгенде үй күчөт, эме болот, ошол учурда кошо эле баланчадан күчүк алам, мындан тукум алып калайын деген эле аракеттер аябай жакшы эме да азыр. Азыр күндө уже коркпойбуз, интернет бар, WhatsApp'та группаларыбыз бар, ошолор менен байланыша калып, кайсыл жерде жакшы эме боло турган болсо, канчыктар болуп калат, ошолорду алып келип бирибиз менен чалышып, байке келип коштуруп кетейин. Же моундай кылалык, күчүк алалык деп өздөрү чалат, же болбосо биз чалабыз, ай моундай буга кошсок жакшы күчүктөр түшөт, ошолордон алалык да өзүбүзчө азыр ичара эме кылып атабыз. Жакшы иштерди алып барып атабыз. Сонун. Булар деле адам сыңары кээде баягы маанай чөгүнкү болуп, эмнегедир бир нерсеге ою келбей, мындай ушундай болуп калган учурлар болобу? Ошол кездерде кантип түшүнөсүздөр? Мындай сиздер эми баягы багып жүрөсүздөр, биз эми баягы аны түшүнө албасак керек. Балким сиздердин ортоңуздарда кандайдыр бир мамилелери бар, мындай келип сүйлөшүп, кадимкидей эмне болду, жүр, барып келели же чарчадыңбы деп ушинтип сүйлөшүп каласыздарбы? Булар эмеден эми чарчаганда буларда мындай чарчоо сезим эмеси жок. Булардыкы баягы мүнөзү уже билет да. Башка эмеге кийинген кийимиңди кийип, атып тоок аткан учурда уже чурулдаш башташат. Уже даяр. Баягы маанайы деле чөгүп, ооруп эле калбаса. Ооруп эле калбаса эме. Атак сразу баягы чурулдаш баштайт да. Ууга чыгам дегениңди булар сезет да. Кадимкидей сезет. Бара атты токуп эме кылганда эле уже аябай эме кылып калат да. Ордунда чимирлей баштайт, байланып турат да эме болот. Ууга кайсыл жерлерге чыгасыздар? Эми биз алыс деле эмеге барбайбызбы, талааларда, эмелерде аябай чөлдөр, ошол камыштуу жерлерде, ошол жерлерде көп экен. Ошол себептен ошол жактарга эле чыгабыз. Камыштуу жерлер бар. Айылдын четтеринде алар алыстап деле тамак аш жок жакка кетпейт экен жаныбарларчы. Алар деле ошол айыл деле тегеректеп, камыштардын арасында ошол жерде түнкүзүн келип аны муну таштандыларды таштап кеткен жайларга келет экен. Ошол жерлерден эле кармап эме кылабыз. Жакшы. Тайгандардан башка иттер менен мындай иттерди үйрөтүп көрдүңүздөрбү? Тайгандан башка породада башка. Тайганга эме кылгандан башка ит баккым келбей калат экен да. Бир гана тайган. Тайганга эме. Мен мага да мындай көп эме болот. Мен балким сиздерге баягы үйрөтүп берчи, эми силер билесиңер деп бирөө алып келет, жок дегенде отур, тур, үрбө, жат, бересен алып келип бер деп үйрөтүп бергилечи деп балким бирөө кайрылат. Мен эмемде андай болгон жок. Себеп мен жалаң эле тайгандар башка бирөөнү алып келсең ага азылып отуруп эме кылып коюшу да мүмкүн. Башка породадагы башка иттерге азылат тайгандарчы. 20 тайган болсо дагы охотага чыкканда баары чогуу жүрө берет тайгандар. Бирин-бири көрбөсө дагы жүрө берет. Башка иттерди көрүп калса, же алабай, же бир овчаркаларды көрүп калса, бардыгы бар ошо башка иттерге азылат да. Ошого азылат. Анан башка кармаш деле эмерек болуп калат. Кажети эле жок, мындай таптакыр аларга эмем көңүлүм жок да. Силерге чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Келип бергениңиздер үчүн. Эми Акбарды тургузуңуз. Акбар тургузат. Булар эмеде Сауд Арабиясына да барып кетишти. Айта кетсек. Учак менен бардыңыздар.
Учак менен барышты. Булар 2 жума мурун алды да бизден мурун кетти. Кайра. Ушундай эле кадимкидей эле салып бошуппу же бир Жок, буларды грузовой эме менен алып кетти да, транспорт мененчи. Чартерный рейс, да, Таганак деген ошол 2 тайган. сиз жок эле өзү кетти. Бул жактан байкелерибиз 15 киши барды да, 15 киши 15 тайган. Анан 2 тайганым ошол Сауд Арабияга Билет алып, эме болбоду. Бизде жана фестиваль өттү го. Номад универсал эмегечи фестиваль. Абдулазиз. Ошол жака барып, 1 ай ошол жакта жүрүп келдик. Алар өтө ызык жер, буларга да аябай эме болот экен. Кыйын болду да, климат Терс таасирин тийгизет экен да, себеп дегенде өтө кызып кеткенде булар багы кашны бооруларында эмелерин койт кондиционер менен турушту. Ошондо деле болбой багы кыйналат экен. Анан биз кеткенден кийин дагы кандай эмеде бирок багуулары жакшы болот. Күнүгө эт, күнүгө сүт, күнүгө нан дегенде. Демек, Биркен Араб Эмираттарында көрүп келген турбайбы? Силерге чоң рахмат айталы. Дайым ушундай кыргыздын таза тайгандарын сактап, кийин келе жаткан урпактарга өткөрүп, мына ушул тайган кыргыздын тайган экенин далилдеп жүрө бериңиздер, таңазлап жүрө бериңиздер. Сиздерге да рахмат. Ушундай бизди чакырып, багы жалпы элге дагы таанытып, ушул силердин передачадан кийин дагы балким дагы кызыгуулар башка адамдарга да пайда болушу мүмкүн, жаш муундарга. Сөзсүз түрдө. Буйруса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда конокто Үмөтеев Алмаз, Акбар деген тайган менен, анан Изабеков Алтынбек, Маңгыт деген тайгандар менен конокто болушту. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз.